2-3 октябрда Борбор каладагы Күлүк олимпиадалык резервинин адистештирилген мектебинде ат спорту боюнча Бишкектин ачык чемпионаты өттү. Мелдеш 2 бөлүктөн туруп спортчулар 3 категорияда күч сынашты. Тагырагы бийиктиги 50, 110 жана 130 сантиметрге жеткен тоскоолдуктарды ашып өтүштү. Бул мелдешке Кыргызстан, Казакстан, Россия, Болгария жана Абхазиянын спортчулары катышты. Спорттук иш-чаранын Бишкек мэриясынын дене тарбия жана спорт башкармалыгы Кыргызстандын ат спорту федерациясы менен биргеликте уюштурду. Анын негизги максаты ат спортун жайылтуу жана күчтүү ат спортчуларын аныктоо. Жыл сайын өткөрөбүз эмеге в рамках подготовки Евразийскому чемпионату. Апрелде, майда чоң мелдештер болот. Апрелде Ташкентте этап Кубка мира, этап Кубка нации. Анан майда Бишкекте этап Кубка мира, этап Кубка нации. Анан биздин казакстандык коллегалар өткөрөт июнда. Анан биз Россияга барып, ошол жактан финал болот. Ушу биздин Евразийский лигадан путевкалар белгиленет эмеге финалга. Мисалы быйыл ушул айдын аягында Москвада чоң финал болот, Евразийский лиганын финалы. Анан биздин спортсмен Камил Сабитов ошол финалда катышат, Кудай буйрса. Бул жолку мелдештин жеңүүчүсү тажрыйбалуу чобандес Күлүк ат спорт мектебинин башкы машыктыруучусу Ринат Галимов болду. Ал минген Турон аты менен тосмолорду кулатпай өтүп, гран-прини жеңди. Я очень доволен, все классно, все прошло супер. Менин Турон аттуу атым 2 башкы байгени жеңип алды. Өзүмдүн көрсөткүчүмө канаттанып жатам. Бишкек шаарынын тургундары чемпионат жөнүндө социалдык тармактардан угуп, бул жакка келишкен. Кызым ушу кызыккан үчүн кызымды алып келип көрсөтүп, анан ушу кызым жазылып катышам дейт организация. Жогорку деңгээлде деп эсептейм. Адистердин айтымында жылдан жылга ат оюндарына кызыккандардын саны өсүп жатат.